Қазақстан Конституциясынын аракесин белгиледи. Астанада юристтерди, саясатчыларды жана коомдук ишмерлерди чогулткан масштабтуу илимий практикалык конференция өттү. Казакстандыктарга мамлекет башчысы кайрылды. Касым-Жомарт Токаев баш мыйзамдын көз карандысыздыкты бекемдөөдөгү, адилеттүүлүк, ачык айкындуулук, отчеттуулук жана жоопкерчилик принциптерин бекитүүдөгү ролун баса белгиледи. 30 жыл ичинде негизги мыйзамдарга 6 жолу өзгөртүүлөр киргизилген, бирок 2022 жылдагы реформа негизги болуп калды. Казакстан супер президенттик башкаруу моделинен баш тартты. Ал эми жарандар биринчи жолу өлкөнүн тагдырындагы эң маанилүү чечимдерди референдумдар аркылуу өз алдынча кабыл ала башташты. Президенттин жакын туугандары мамлекеттик кызматта жетекчи кызматтарды ээлей алышпайт. Казакстандыктар айылдык акимдерди шайлай башташты. Ал эми ушул жылдан баштап райондордун жана шаарлардын башчыларын шайлашат. Конституциялык сот түзүлдү. Мындан тышкары адам укуктарын коргоону күчөтүүчү, укук коргоо органдарынын ишине көзөмөлдү күчөтүүчү, кылмыш процесстерин гумандаштыруучу кабыл алынган мыйзамдар казакстандыктардын сот системасына болгон ишенимин арттырды. Конституцияда жер және барлық табиғи ресурстар халыққа тиесілі екені айқын көрсетілген. Биздин баш мыйзамыбыз жер жана бардык жаратылыш ресурстары элге таандык деп жарыялайт. Менин тапшырмам боюнча улуттук фонд балдарга программасы иштелип чыкты. Ал эми фонддун жылдык инвестициялык кирешесинин жарымы балдардын атайын топтоо эсептерине которулат. Өткөн жылдан бери улуттук фонддон 1,5 миллиард доллардан ашык каражат бөлүндү. Бул өсүп келе жаткан муунга келечегине ишеним бере турган өтө маанилүү долбоор. Бул жас урпактын болашакка нык сениммен карауына мүмкүндүк беретін мемлекетимиздин өте маңызды шешими.